Бишкекте күйөөсүн өлтүрүп жиликтеп, андан соң таштанды таштоочу челекке таштап кеткен деген шек менен маркум Эрлан Оркошовдун жубайы кармалган. Төө чашты тик тургузган окуя үстүбүздөгү жылдын 12 август күнү кечинде катталган. Маалыматка караганда жубайлардын ортосунда белгисиз себептерден улам чыр чыккан. Ачуусу келген аялы күйөөсүн бычак менен сайып салган. Андан соң кылган кылмышын жашыруу үчүн жансыз денени бир канча бөлүккө бөлүп, шаардын ар кайсы бөлүгүнө такси менен алып барып таштаган. Бүгүнкү күндө кылмышка шектүү 2 айга номер 1 СИЗОго камалып, анын үстүнө кылмыш жана жаза кодексинин 97-беренесинин 2 бөлүгүнүн 6 пункту өзгөчө мыкаачылык менен адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Анан эле эртеси күнү 15-күнү августта түшкө маал арасында Бишкек шаарыбыздын 5-микрорайонунда жанагындай адамдын буту колу табылды деген кабар келип түшөт. Ошол эле күнү кечинде дагы аларча резиденциянын жанында жана Бакчы сарай деген оюн-зоок мекеменин жанын бет маңдайында лесопосадкада bir чемодан табылды. Ал чемоданын ичинде бир кишинин тулку бою денеси күйүп кеткен сыяктуу деп анан ал жерде да табылат. Анан ылы жакта да жана Ош базар менен Бейшеналиева менен жана Берекет жогору жагындагы үйлөрдүн арасынан дагы ошол адамдын башы табылды деген маалымат келет дагы. Анан ушул оперативдик кызматкерлердин, милиция кызматкерлери баары чогуу иштешип башташат. Анан кийин жанагы Октябрь районуна түшкөн арыздын энисинин телефондору бар да, ошолорду чакыртып келип анан кийин сураганбыз, момундай табылып атат. Сиз момундай тааныйласызбы деп. Анан ошол бала эниси таанылганын айтат. Суракка алып баштаганда анан келинчеги айтат. Ушундай болгон 12-синен 13-күнү караган түнү ушундай келип, анан үйдөгү бир кандайдыр бир келиштиктеринен сөздөн сөз чыгып кетип, уруша кетип, анан мен алага кайыш айтсам, ал мени бир тээп анан уруп жүрдү дейт. Жиним келип тургандыгына байланыштуу анан ошого денесине бычак менен залал келтирип өлтүрүп алдым дейт. Кылмышка шектүү жолдошу менен 4 жыл бирге жашашкан. Экөөнүн ортосунда 2 жана 3 жаштагы 2 уулу бар. Учурда балдар кимдин колунда калаары чечилүүдө дейт Бишкек ШИИБинин басма сөз кызматынын жетекчиси Олжобай Казабаев. Кошумчалай кетчү жагдай кылмышка шектүүнүн акыл эси ордунда же ордунда эместигин аныктоо үчүн соттук психиатриялык экспертиза дайындалган. Кылмышка шектүү 2013-жылы медициналык академияны аяктаган. Ал эми маркум 1981-жылы туулган Эрлан Оркошов бир жолу колдонуучу идиш аяк чыгарган ишкананы башкарчу. Ал бир канча жыл Англияда жана Кытайда иштеп келген экен. Тун баласынан айрылып калган эне келиним уулумдун башын муздаткычка салып, анан таштандыга ыргытыптыр деп боздоп олтурду. 13-август күнү эрте менен звонить этсем, телефонун так кыра албайт. Кайра звонить этсем, 2 телефон тең өчүк. Балам телефонун өчүрчү меселе деп. Звонить этсем албайт, келиниме звонить этсем албайт. Анан саат кайра звонить эте бердим, өчүк. Саат 2-лерде, 3-төрдө келиним өзү звонить этти. Эрлан телефонду албайт го десем, апа немеге баняга кетсе керек деп, баняга барганда телефонду өчүрүп койчу эле деди. Десен мен ишенип, кечке чалып, кечкурун чалсам деле албайт анан. Баняга кетсе чоң эле балам тынчын ала бербейинчи деп. Эрте саар звонить этсем албайт. Анан 9-дарда берки ортончу уулума звонить эттим. Уулум, акаң телефонун албайт го, сен ишке бардыңбы дедим. Десем айтты, апа мен ишке барбадым, себеби мен шаарда банктарда иш кылышым керек эле бүгүн. Эрлан акама мен иш кылайын деп сурайын десем, телефонун албай атат деди. Анан жеңеңе звонить этпейсиңби, десем, жеңем албай атат деди. Мен да звонить этсем албай койду эле. Бир маалда келиним кайра звонить этип калды. Апа звонить этипсиз го деди. Анан деди эле, мен айттым, балам албайсың го десем, балдар чипс жейм деген магазинге кеттим эле деди. Анан Эрлан кана балам десем, келген жок деди. Анан айланайын шумдук, бул келбеген эмнеси? Башта да келбей калчу эле дедим. Десем, жок апа, келбей калчу эмес эле деди. Анан айттым, кокус бирөөлөр жана чорный дегендер болот экен. Рекеттер кармап алып кыйнап атабы деп. Иши кылып баламын эле көзүн тирүү мага берсин, бутун сындырса деле майли деп жалынып атпайбы. Анан келиним звонить этип, келиним айтты. Анан түзөлүп учурсам, гууду да балдарым деди. Балдарымды көрөйүн деп келсем эле. Келиним туруптур.
өңү боп-боз. Эрланын пешениңе келип калса экен балам десем, апа келет ыйлабаң апа деди. Анан ГУДга кирип кетсем, тергөөчү сурады. Эже, келиниңиз кандай эле деди. Анан, ой келиним алтындай дедим. Жакшы, кандай жашачу эле балаңыз экөө? Ой балам экөө өтө ынтымак жашачу эле дедим. Анан тергөөчү ошентип сураса, жүрөгүм чүп, жок, ол эмес дедим. Ол эмес, жок десем, анан тергөөчү айтты, эже деди, биз сизди сөзсүз эле келиниңиз кылды деген жокпуз деди. Болгону телефон акыркы жолу ошо келиниңизге звонок кылган. Анан башка өчкөн телефон деди. Канчада өчүп турсам, 12-ден 4 мүнөт өткөндө келиниңизге звонок эткен деди. Анан эмнеге звонок этти десек, айнектен күлүштү таштадым деп айтты деди. Анан келиниңиз эртең менен чыгып кеткен деп атат, бирок телефон звонок кылган эмес деди. Анан дегенде эле мен ошол жерде эле тергөөчүгө айттым. Айланайын балам дедим. Келинимен көрбөйм мен дедим. Келиним жакшы дедим. Анда муну бирөөлөр коркуткан бейм дедим. Эгерде кечкурун 12-ден эртең менен балам үйдөн чыкса дедим, звонок этпей турган болсо калп дедим. Себеби менин балам айланайын балдар. Эки телефон эки жагында турат эле. Чай ичип атам. Мунусунан алып Кытайга звонок этип, мунусунан алып өлкөлөрүнө звонок этип, эртең менен турду телефон арап сообщение келбедиби деп турат эле да. 2 саат канчада чыгып десем 7-де турдук деп, келиниңиз 9-да чыгып кеткенбиз деп атат деди. 2 саат звонок кылбай телефонду кармабай койгон менин балам эмес дедим. Ол туура эмес дедим. Анда бул түндө эле келбей калган окшойт. Келиним коркуп айтпай аткан окшойт деп атпаймынбы? Анан тергөөдөн чыккандан кийин үйүм бардым. Востокпиятта 2-уулумдун квартирасына барсак, апа мен менден барыштан коркуп атам, сиз Востокпиятка кетип атам деди. Деди эле кел Садоголоюна, ояка барба такыр дедим. Барба, жалгыз жүрбө, кел үйгө деп атпаймынбы? Барып чай кайнатып, апа чай ичиң деп чай куюп берди. Сен ичип алсаң арыктап кетипсиң деп атам мен. Анан десем, кечкурун койнумда жатты, колуман сылгагылап. Келиним койнумда жатты. Анан айланайын айдай, экөөбүздүн пешенебизге Эрланым эсен келип калса экен десем, апа ыйлабаңчы деп башын жүлөп, келет апа, келет деди. Жанымда жаткан колумду сыйпалап. Анан ошондо түндөсү туруп барып балам өлүгүн өрттөп келген турбайбы? Анан тергөөчүлөр эмнеге антип союп таштадың десе, тамакты жакшы жасабадың деди. Анан бычак сайырдым кокусунан дептир. Менин балам бою 1,80 эле балам. Спорт менен машыгат эле. Ол бир катынга өлбөйт такыр. Сайыр өлбөйт ол. Бир катын өлтүрсө да мен ойлоп атам, билбейм, эми аны Кудай билет. Дары берип уктатып, анан жүрөгүнө сайгам дейтимиш. Неге жүрөгүнө сайдың, кантип билесиң десем, мен врачмын да дептир. Балдарын ойлоп аптыр да балам. Да тергөөдө мен кайненем аяйм деп койтмуш. Кайненем жакшы киши эле, кайненем аяйм деп. Кайненесин аяса ушу баламы соёбу балам. Жок дегенде 2 баласынбы аябайбы? Ушу кантип болсун? Анан өлгөндө деле өлүгү табылды десе, мен кичинекей баламан сурап атпаймынбы? Айланайын балам кыйнап аптырбы деп. Десем, апа жүрөк эле бир сайыптыр, аркасына сайыптыр дейт. Анан десе, денеси бүтүн бекен десем, бүтүн экен деп атпайбы? Ону кечип угуп атпаймынбы балам? Ону жактан капин деп алып келгенден балам бетин көрсөткүлөсөм, көрсөтпөй атышпайбы такыр. О бир жолу бир отуруп, апа диск көрөсүзбү деп, компьютерден бир кытайский кино көрдүк эле. Ошондо көрдүк эле балам, баягы бирөөнү өлтүрүп баягынтип пырчалап халальникке салып, дөөрөйүн деп атып зорго көрдүм эле. Ону эмнеге пайдаланды билбейм, эмне максат менен пайдаланды. Чагымда ошондо эле бир беле болгон бейм буга. Билбейм. Келиним ошо келиним болуп чогуп отурганбызда ошо кинонучу. Кече эми көрсөм кудум эле ошондой кылып өлтүргөн да. Чагымда бул ошо Кытайлардан көрүп калсын деп ойлогон бейм. Кытайлар иштейт эле да колунда. Анан тергөөчүлөргө деле ошентип аттыр да, Кытайлар менен иштейт эле, ошо Кытайлар кылса керек, шофёр кылса керек деп эле удургута бериптир. Мен келиним кылды деп түшүнбөйбүз да балам, түшүнбөйбүз. Жашоосу жакшы болсо, балам жакшы иштейт эле, натуральный нерсе жеш керек менин балдарым деп күнүгө 2 сумкадан үйүнө көтөрүп келет эле. Аялын аябай жакшы кийинтет эле. Каякка барса 3-курста мага келин болгон. Мединститутту бүтүрдү. Анан 2 бала төрөдү, болбой нянкага берип, садикке берип, ординатурасын бүтүрттү, акча берип. Ана мен айтат элем, балам, аялың лейлин кыласыңбы?
аял киши деген балдарын караш керек го. Мына балдары жаш десем, апа, үйдө отурса балдар менен мен жарым саат отурсам балдар жүдөтүп берет. Бу курган кечке шору куруп калбайбы балдар менен. Ошол жака барып окуй берсин, нянка жалдырап берем кичинекейинде. Чоңу сайдикке барат дечи эле да. Ушинтип аяйт эле да. Анан билбейм балам, билбейм эмне болуп кеткенин билбейм. Неге мындай жолго барды билбейм балам. Бул макол экен да, бир жылан экен да балам. Бардыгыбыздын койнубузга кирип жылан экен да балам. Же башта билбейм, же башта акчасы. Восток Пятта жашаганда ошо сейфте акча турат элем. Бул бизнесмен да, тияка Кытайга акча жөнөтөт, Кытайдан акча келет. Анан айтып калат эле, апа, тынбай эле акча жоголот. Анча-мынча жогосун эметпейт элем, өткөндө 40-50 миңдей доллардай жок. Же бир жеке иштеген бантип неме кылганын билбейм, жок кылганын билбейм. Бирок ончолук жок кылган эмес элем, анча-мынча мени менен да иш кылат элем, мен акча сурап калат элем. Апа, сизге ашыкча берип койбопмунбу дейт. Айланайын балам. 40-50, мен андай долларга иш кылбайм да, меники сом менен биртик болсам жазылат. Жок, менде жок ал акчаң дедим. Мен алсам жазып коюп, сага берген күнүмө ham жазып коем, алган күнүмө ham жазып коем. Анан кийин ал оякка кетип бөлүнүп кетишти. Мына уулум үйлөндү, ол квартирага о жерде калды. Анан калгандан кийин анан айтыптыр уулум, укам, мен чото акчаны кармай албайт окшойм. Мен кармасам эле акча көп жок болуп кете берет. Ушу сен деле тура берсинчи, акчаны сен карма деп анан булардын колунда калып калып атпайбы. Же баягы акча алып жүргөндө мен акча ала албай ушинтип кутурганын билбейм балам. Мына ортончу уулум бул да юрист да, юрфакты бүткөн. Анан эч табылбай эле баягы өлүгүнүн бирде буту табылып, бирде башы табылбай анан бул анан ошо шопурдан сурап көргүлөчү. Жеңеми каерден алып кетти экен? Чындап эле бул ондо деле жамандык ойлоптур. Эми баягы түндө рекеттер алып чыгып кетсе, балдары менен барып оякка чейин беймарал баса албайт, балким коркуп үйүнөн кеткендир деп ойлоптур да, жаман ойлобой эле. Ошо шопурда сурак кылгылачы десе, шопурду таптырып келип сураса эле, жок, эртең саат 7-де жаш келин эки баласын жетелеп бир килемди жүктөп таксиге чыккан дептир. Анан эмне кылдыңар эле десе, ошо килемди мойкага апардык. Анан мойкадан кийин ол балдарын Ташкентскийде жашайт экен, апасына таштап кайра үйүнө келген дептир. Анан мойкага звонить этсе эле кан жуулган дептир. Кан болчу, толо баягы килем дептир. Анан ошодон эле ошо Совминде баягы чакырылган немелерди, таксистерди чакыра башташат, баягы келинимин үнү менен чакырылган таксилерди чакырса, бул баягы следственный путь этем деп өзүнүн үйүнө чакырган эмес таксилерди 2 дом наракка чакырат экен. Ошол жака келгиле деп. Келсе чыгып турат кечкурун. Анан ошо бир такси айтыптыр, келсем жап-жаш келин, кыргыз. Бөлөк сим-карта, Ошка. Ошка деген бөлөк симка менен өзүнүн телефону менен чалбайт экен ондагы. Бөлөк симка менен Ошка менен чалып башка ошо бир үйдүн адресин айтып экен, ошол жерге кел деп. Анан келсем бир келин турат, жап-жаш дейт экен, кыргыз, башка улут эмес. Жоолукту мынандай салынып алган, узун кара көйнөк кийип алган, колунда кызыл чамаданы бар дептир. Ошол кызыл чамаданды менин балам Кытайдан подаркага алып келип берген балам. Ошого өлүгүн жүктөп алып барып ыргытыптыр. Башты тапса баш муздагмыш. Анан муну эмнеге мындай десе, холодильникке салып койгон болчумун дептир, морозильникке. Анан сен муну кайсы такси менен апардың эле десе, мен муну саат 10-дордо эле баягы сумкама салып, маршрутка менен апарып ыргытканмын дептир. Агасы кумурскага да жамандык каалабаган инсан экенин эскерген маркумдун иниси Шерлан Оркошов айрымдар балким агасы жеңесин ушул абалга жеткиргендир деген сөздөрдү айтып жатышат деп буларга токтолду. Анын эжеси Турцияда журналист болуп иштейт. Жанагы жеңемин эжесичи окумуш, эми тим эле 4 жылдан бери жашайбыз, почти эле чуть ли не почти күн каждый день мени урат дептир. Анан комментарияларды деле окусаң, ана мисалы, значит, он сам довел жену до такого деп, эми ошондой мукачы өлтүрүм болуп атса, ошондой комментарияларды окуп атам. Анын көпчүлүгү мындай деп жазып атат. Милициялар, биздин милицияны билебиз, как работает наша милиция. Эчтеке таба албай аялына илип койду бардыгын. Типа подставили жену деп атышат да. Кечке ошол жерде күндө кошулуп алып жүрдүм. Сураны деле мени кошуп алышты. Башында подозрение болду, кийин подозрение чыккандан кийин мени кошуп алышты. Аябай
күндө түнкү саат 3-4кө чейин начальниктер ошол жерде иштеп атышты. Именно менин байкем үчүн мен абдан ыраазымын. Милиция ишкерлерине чын дили менен мындай неме каалап кетер элем, ийгилик каалап кетер элем. Ошо жумушумду ачышты. Мен бардыгына аябай ыраазы болдум. Маркумдун жакындарынын айтымында Эрлан Оркошов эч кимге жамандыгы жок жан болгон. Кандай себептен улам алардын келини бул кылмышка барганын азыркыга чейин түшүнө албай жатышканын айтышат.